Assalamu алейкум, урматтуу достор. Менин атым Биймырза. Бул сулуу кыздын аты Айсулуу. Айсулуу Манас университетинде окуйт. Бүгүн да бизде конокто. Өзүнүн жаңы эле алып окуп чыккан китеби жөнүндө айтып берет. Айсулуу, өзүңдү тааныштыра кетсең, анан өзүң окуган китеп жөнүндө айтып берсең. Менин атым Айсулуу. Биймырза байке айтып кеткендей, мен Манас университетинде синхрондук котормо бөлүмүнүн 3-курсунда окуйм. Мен бүгүн сиздерге Джейн Шаймелд жазуучу айымдын Дочь деген китебин айтып бермекчимин. Өзүм детективдерге көп кызыкканым үчүн ушуну окуп чыктым. Бул китеп негизинен өзүнө камтыган мааниси үй бүлөлүк глобальный проблемаларды камтыйт. Азыркы үй бүлө кандай болуп баратат, мурунку үй бүлөлөрдө кандай болчу деген. Бул жерде кадимки эле үй бүлөлөрдө жашоо сонун болуп бараткан кезде эле кызы жоголуп кетет кокусунан. Ошол кызы жоголуп кеткен себебини ата-энеси көп убакыт изилдейт. Көбүнчө апасы көп басым жасайт. Апасы жылдар бою изилдеп күтүп кызыны өткөн окуяларын эстеп, келечектеги кандай пландары бар эле деп. Бирок ошол кезде бул кызы деген подростковый возраст мезгилинде болот. Ошол кездерде ата-энеси ал кызга көп көңүл бурбай, көп маек курбай, ал кыз өзүмчүл болгон болот. Подростковый возрастта негизи адамдар башка бир дүйнөдө жүргөндөй болот да. Например, бири-бирине мурунку ойлогон ойлору келишпей, ата-энеси менен ойлору келишпей, жаңы жашоого кадам ачаткан кези болот. Ошол кезде менин оюм, ошол кезде ар бир ата-эне подростковый возрастка кирген балага өзгөчө басым жасап, көбүрөөк маектешип, ой пикирин билип, ошондой мамиле кылуусу керек болчу. Бирок бул китепте андай окуя болбойт. Ошондуктан кызы дагы, балдары дагы өзүнчө жашоого кетет. Бул жерде кызы дагы, балдары дагы наркоман болуп кетишет. Ошол жөнүндө окуя кетет. Бул жерде бул Джейн Шаймелд көтөргөн проблема глобальный үй бүлөлүк проблема болот. Айсулуу, өзүңө жеке кандай сабак алдың бул китептен, эмнени түшүндүң? Бул китептен менин көз карашым боюнча балага, бул китепти деген балага ээн эркин жашоого коюп коюшат. Каалаганын кыл депчи. Бирок ал деле балага аралашыш керек да? Аралашыш керек, ой пикирин билиш керек, келечекте ким болгуң келет, кандай максатың бар, кандай көз карашың бар, ошолордун сурап билүүсү керек. Анан ата-эне деген сөзсүз балага туура жолду көргөзүүсү керек. Бул жерде ата-энеси көп кийлигишпейт, ошол жерде проблема кеткен да. Кызы дагы өз жашоосу менен өрчүп кеткен, балдары да өз жашоосу менен бараткан кезде, бирок аял ошону акырында байкап калат. Бирок өкүнөт, неге аралашпадым деп. Ушул китептеги окуяда сен өзүң кээ бир жерлерине кошулуп, анан кээ бир жерлерине кошулбаган жерлериң барбы? Бар. Ошолор жөнүндө айта кетсең. Бул жерде ата-энеси ошо кийлигишпеген жерине кошулбайм. Себеби именно подростковый возрастта ата-энеси балага дүйнөгө көз карашына жардам бериш керек. Потому что подростковый возрастта бала өзү өрчүп кетсе, өзү ой пикири менен жашап кетсе, ким билет, туура жолго кетеби же туура эмес жолго түшөбү. Ошого ата-энеси жардам бериш керек деп айтам. Бул китепти мисалы үчүн азыр башкаларга да сунуштап атабыз. Ушул китепти окуганда башкалар кандай сабак алышы мүмкүн? Эмне үчүн бул китепти сунуштай аласың? Бул жерде апасынын эң өкүнгөн жери балдарынын жашоосуна аралашпаган болот. Ошондуктан менин окурмандарга айтарым, жана муну да ата-энелер окусун деп айта аласың? Ооба, окусун деп айта алам. Ошондуктан ата-энелер дагы, балдар дагы бири-бирине болгон мамилесини жакшыртып, ой пикирлер менен бөлүшүүсүнү сунуш кылам. Жана ошондой эле ар бир убакытты туура өткөзгөнү, ар бир убакытты баалоону сунуштайм. Себеби ата-энеси кыз жоголгондон кийин мурунку жашоосунда эмнеге аралашпадым, эмнеге ушулар менен маек курбадым деп өкүнүшөт. Ошондуктан ар бир убакытты пайдалуу өткөзгөнү жана үй бүлөгө көңүл бурганын сунуштайм. Рахмат, Айсулуу. Бизге Айсулуу айта кетти. Бул китепти кечээ эле жакында эле туулган күнүнө белек кылган экен. Ошо
бул деген Айсулунун китепке кызыккандыгы жөнүндө кабар берет. Бир күн түнү менен окуп чыгыптыр бул китепти. Жана сиздерге да сунуштап атат. Ушундай китептерди окуңуздар, китеп окуганды сүйүңүздөр. Дайыма китеп окуганга аракет кылыңыздар. Сиздер менен бүгүн мен Биймырза болдум, жана Айсулуу болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, кызыктуу китептер менен бөлүшкөнчө саламатта калыңыздар.